Салам достор, бүгүн сиздер менен айран менен жасала турган панкейкинин рецептиси менен бөлүшөмүн. Бул панкейкти жасаган өтө оңой, ичи толуктай бышат, назик, өтө даамдуу болуп чыгат. Анда эмесе видеону акырына чейин көрүп, мени менен бирге болуңуздар. Панкейкини эртең мененки тамакка үй бүлөңүздөргө, балдарыңыздарга жасап берсеңиздер, баарына жагат деген ойдомун. Кургак идишибизге 3 жумурткабызды салып, үстүнө кум шекерибизди салабыз да жакшылап венчиктин жардамы менен аралаштырабыз. 400 мг жылуу айрандын үстүнө жарты чай кашык соодабызды кошуп, аралаштырып, жумурткалуу массабыздын үстүнө куябыз. 2 аш кашык өсүмдүк майын кошобуз. Электен өткөзүлгөн ундун үстүнө жарты чай кашык разрыхлитель кошуп, аралаштырып, массабыздын үстүнө кошобуз. Венчиктин жардамы менен унду толуктай аралаштырабыз. Мынакей достор, бизде ушундай масса болуш керек. Кызып турган сковородкабызга бир чөмүч куябыз. Үстүнө ушундай тешикчелер пайда болгондо, экинчи жагына оодарабыз. Экинчи жагында толуктай бышырып алабыз. Мынакей биздин панкейкилерибиз даяр болду. Өтө даамдуу, жумшак болуп чыкты. Өзүңүздөргө жаккан бал менен, сгущенка же варенье менен жесеңиздер болот. Видео жакса, менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Сиздер да ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Сиздер менен болгон Динара Калелова. Баарыңыздарга аш болсун.